Армысыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн 27 май Кыргыз Республикасынын китепканалар күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын жааматы буккроссинг кыймылын үндөө максатында бүгүн Кыргызстандагы жарандарды, айрыкча Ош шаарынын жарандарын китеп окуу кыймылына кошуу менен бул жерде бизде Кыргызстанда бир адамга бир китеп болуп жатса, бизде азыр буккроссинг кыймылы 2001 жылдан бери Кошмо Штат Америкада башталган бул кыймылдын максаты бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү китеп алмашууну бир топтомун жаратуу, кыймылын түзүү максатын көздөгөнбүз. Ошон үчүн бүгүн китепкана кызматкерлери келип, Ош шаарынын жарандары өзлөрүнүн рухий жан азыктарын байлатпайтуу китеп адамдын жан азыгы деген ураандын астында ушул китептерди белекке беребиз. Мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын гана демилгеси болуп жатат. Биз ойлойбуз, жалпы шаардагы жогорку окуу жайлардын китепканалары жана шаардык китепканалар ошону менен бирге эле биздин шаарыбыздын жалпы окурмандары ушул жерге окуган китептерин алып келип коюшуп, китеп менен алмашса, биз бүтүндөй бир китепканага айланабыз деген ойдобуз. Шаардыктарга ошол көчө китепканасына ушул китептерди коюп, ушул жерден китептерди окуйсуздар, кайра үйдө окулбаган китептерди ушул текчелерге коюп, колдон колго өткөзүп, дүйнөлүк китепкананы түзүү максатта ушундай иш-чара жүрүп жатат. Рахмат кесиптештер, бүгүн 27 май китепкана күнүндө бүткүл дүйнөлүк китептин кыймылын токтотпостон алып келе жатабыз. Ошол максатта иш жүргүзүп атабыз. Мына бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасы өзүбүздүн үйдөгү китепканаларыбызды алып келип шаарлыктарга жан дүйнөсү, руханий байлыктарын китеп менен толуктоо максатын көздөдүк. Биз ушул китептердин сапары байсалдуу болсун дейбиз. Туура пайдаланып, жарандарыбыз туура колдонуп, биринен бирине өткөрүп, бүткүл дүйнө кыймылын үндөө максатында алар да бизге үндөшүп, ушул китептерди байсалдуу сапарга алабыз. Келгиле, китеп окуйбуз.